Бүгін сіздермен çoğu Меккені açabız inşallah. Mekke Allah'tın şaarı. Mekke'de Allah'tın үйü. Жана ал жерде Аллахтын эң сүйүктүү пайгамбары көмүлгөн жер. Жана ошондой эле ал жерде Аллахтын акыркы жана эң сүйүктүү пайгамбары Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам чыккан жер. Мекке бүгүн өз ээсине кайтарылып берилет. Musulman askerleri Mekke'ge Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurganday iretте kirişti. Halid ibn Walid Hamdamga jetkende алдынан чыккан куралчан мушриктерди кубалап, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem менен Сафада жолугушту. Андан соң Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hajjун тоосуна бет алды. Көп өтпөй Az-Zubayr менен жолугушту. Андан соң Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhacirler менен ансарлардын коштоосунда ошол харамдын территориясына кирди дагы, Кабаны төсү менен 7 жолу тооп кылды. Тооп бүткөн соң колундагы жанын учу менен ушул харамды ичинде, мына ошол Кабаны тегеректе орнотулган 360 бутту нукуп жыгытып жатты. Нукуп жатканда кийинчерээк Курандын түнкү көтөрүлүш, түнкү саякат жана Саба сүрөлөрүнөн орун алган аяттар менен нукуп жатты. Аларда болсо акыйкат келди, жалган чириди. Акыйкат келгенде жалган чиригени буйрулган деген аяттар эле. Мына ушул аяттарды окуп, колундагы жанын учу менен ар бир бутту жерге нукуп жыгытып талкалап жатты. Бир кезде мына ушул Кабанын алдына келип отурду дагы Усман ибн Талханы чакыртты. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Усман ибн Талханы Кабанын ачкычын алып келди эле. Анткени Кабанын ачкычы анын колунда болчу, ал сактайт эле. Анан Кабанын ичине кирди. Ал жерде киргенде Исмаил алейхиссалам менен Ибрахим алейхиссаламдын колунда палача турган, жебелери тартылган сүрөттөрү да илинген экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алардын баарын жыртты, дубалдарга тартылган сүрөттөрдү өчүрдү жана өз колу менен анын ичиндеги буттарды да талкалады. Андан соң Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мечитке келип отурду. Жана ага Али ибн Абу Талиб келди дагы суранды. Я Расулуллах, уруксат бер, мындан кийин Кабанын ачкычын биз сактайлы, жана ажыларга биз кызмат кылалы деп. Кайсыдыр бир риваятта Аббас келип суранды деген сөз бар. Кандай болгондо да Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Алиге же Аббаска ачкычты берген жок. Тетирисинче Усман ибн Талханы чакырып, "Я Усман, мына Аллахтын үйүнүн ачкычы сага берилет, жуматка чейин тенде болсун, тенден муну залым гана тартып алат" деди. Кайсыдыр бир риваятта бүгүн Аллахтын адилеттүүлүк күнү ачкычтага кайра кайтарылат, ажыларга кызмат кылгын жана ушул үйдөн ырыскылангын деп осуят кылды дейт. Бул арада намаз убактысы келет жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Билалга Кабанын үстүнө чыгып азан чакырууну буйрат. Айтылгандай эле Билал Кабанын үстүнө чыгып азан чакырат. Аллах велик! Аллах велик! أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Bunu çetirekte karap turgan Abu Sufyan menen bir eki müşriktер аябай кыжырдануу менен күзөтүшөт. Жана алардын бири паланча өлүп калганы жакшы болгон экен. Муну көргөндө кыжырданып кайра кыйналмак дейт. Десе экинчisi айтат, мен деле мурдараак билгенде мен деле өлүп алмак экен, мен деле аябай кыйналып атам дейт. Абу Суфьян айтат, мен эчтеке дебеймин, эмне десем дагы азыр Мухаммадка саллаллаху алейхи вассалам мунагу ташта биздин сөздү жеткирип барышы мүмкүн дейт. Айткандай эле, Кабанын ичинен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам чыгып калат дагы, алардын азыркы сүйлөшкөн сөздөрүн кайталап берет. Жана мушриктер
Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen hakikat peygamber ekensin. Biz emişendik antkeni bizden alır söyleşken sözümüzdü. Üçümüzden başka hiç kim muhkan yok. Jana birөө jetkirip bardı degende hiç kimimiz bir yerden jılgan da jokpuz. Dep İslamды kabul alıp iman keltirişet. Андан соң пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мұсылмандарға өте зор қиыншылықтарды салған. 8 еркек, 6 аялды Каабаның қарамағында болса да, өлім жазасына бұйырды. Алардың кейбіреулеріне туғандары жан суға сұраса, кешіріп те жатты. Safvanды Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kılmışkerlerin katarına koşmaydı. Cana jazaga dele buyurmaydı. Biroq Safvan özünün canı için korkup kaçıp ketedi. Bolganda da mına uşul Ciddaga kelip, uşul Kızıl Jegindegi Cidda, eski Ciddaga kelip, Yemenge köçүү üçün kemege oturgan kalat. Oşol keldi Umayr ibn Vahb Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Safvan üçün kepildik suraydı, can soğuğa suraydı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vaqtı keçirip, Safvanды keçirip qana qalbastan ağa Mekke'ge oranıp kirgen jengiş teldesin soğuğa qılat. Beleke beredi. Umayr Ciddaga çoğap keledi. Jana kemege düşüp emi gana Yemenge köçkönü qalgan Safvanды tabattağı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ağa keçirim bergenin, keçirip qana qalbastan seldesin beleke bergenin aytadi. Safvan Mekke'ye qaytadi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söyleşip Mağa oylanuğa 2 ay vakit berdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qalasaң 4 ay sağa deydi. Aradan vakit ötüp Safvan İslamды kabul alады. Ошондой эле өлүмгө буйрулган Икрима ибн Абу Жахил Йеменге качты. Анын аялы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга келип, ал үчүн жан сууга сурады эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны да кечирди. Соң аялы артынан барып, аны чек арадан кайтарып келди. Ал исламды кабыл алып, калган өмүрүн жакшы мусулман болуп жашап өттү. Ulu jengiş boldu. Allah subhanahu wa taala bul jengiş menen özünün paygambарын, özünün dinin, özünün tarapdaşların jana özünün muhabbatına bölөнгөндөрдү sıylады. Bul jengişke asman alamdары kuvandı. Bul jengişten payda bolgon nurga jer yüzü bölöndü. Allah subhanahu wa taala bul jengiş menen müşriklerden, karangılıktan özünün şarın jana özünün үйün boşalttı. Bul jengişten soň adamlar bul dinge taypa menen kire başladı. Bul jengiş menen Allah subhanahu wa taala'nın dininin dаңkı kıyamatga çeyin nur tamgalары menen tarıhka kaldırıldı. Jengişten ertesi günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ошол жерге Mekke elin jana жалпы musulmandарды жыйдыдагы Allah'ты улуктагандан кийин хутба окуду. Hutbanın ayağında bardığına cariye kıldı. Ey imandуулар, bilgile, ya musulmanlar, bilgile, Allah subhanahu wa taala asmandardı, jana жерди жараткан учурда Меккени ыйык кылган. Жана bilgile бул жерде кан төгүүгө болбойт. Бул жерде бирөөгө жамандык кылганга болбойт. Эгерде кимдир бирөө пайгамбар кан төккөн деп мага шылтап кан төксө, билсин, мага Аллах уруксат берген. Бергенде дагы белгиленген гана учурга берген. Анын эртеси кайрадан Мекке жана Кааба ыйыктыгын кайра алган. Демек, kim Allah'a işense jana kıyamatga işense bul жерде kan tökpösün dedi. Ansarlar arasında söz jüre başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem özünün şaharında kalat degen. Oşona Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e jetkenden keyin bul kabar al ansarları çoğulttu dagı. Sizler men uşada kalıp kalat dep oyladыңarбы дейт. Dese ansarlar oşonday oyladık deyt. Kuday meni bundan saktasın. Men sizler menen yaşadım, sizler menen yaşaymın. Jana sizlerдің arаңарda ölemün dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bir топтон соң Хинд үйүнө кайтып, силер үчүн биз ушунча убакыт сокур болуп жүрдүк деп буга чейин сыйынып келген буттарын өзү талкалап салды. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de 19 gün turdu. Bol uçurda al Mekkeliklerge жаңы dindin, şariatın, jana ustundарын үйröttü. Abu Usayd Peygamberimizin көрсөтмөsü boyunca haramdın жаңы çegin belgiledi. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ni tegerektep yaşagan urularga din turalı habar berүү үчүн, анын устундарын үйрөтүү үчүн дават отряддарын жөнөттү. Kim Allah'a жана акыретке ишенсе,
үйүндөгү буттарды талкаласын деп жарчылары жар салды жана жалпы журт буттарын талкалады. Ушул эле айдын 25-inde пайгамбарыбыз Нахилдеги Ал-Узза аттуу бутту талкалаганы, Халид ибнул Валидти Рухаттагы Суа аттуу бутту талкалоого, Амр ибнул Асты Мушаллалдагы Манат аттуу бутту талкалоого Саад ибн Зайдтарды жиберди жана алар ал буттарды талкалап кайтышты. Худайбия келишими менен башталган ислам тарыхынын бул этабы Мекке шаарынын фатх болушу менен аяктады. Эми Мекке шаарынын фатх болушу менен башталган ислам даватынын кийинки этабы бүткүл араб жарым аралынын бул динди кабыл алуусу менен аяктайт. Арабтар бул динди алууга мажбур болот жана бул динди кабыл алып гана калбастан бул динди бүт жер шарына таратууга кызыктар болуп калышат. Анткени бул дин бул элди жапайылыктан улуулукка чыгарган дин эле. Аллахка мактоолор болсун, Мекке ушинтип ачылды. Ошондон баштап Мекке душман колуна өтө элек. Ошондон баштап Аллахтын үйү мусулмандардын тобунан бошой элек. Бирок алдыда дагы бир катар жүрүштөр бар. Эми көрсөтүүдө Меккенин тегерегиндеги Таиф, Аутас, Жиран өрөөндөрүнө чогулган капырлар менен болгон Хунайн салгылашуу жөнүндө сөз кылабыз.